Мындан 3 жыл мурда бир жигит чалып калды. Менин кайрак жерим бар, таштуу жер, аябай ысык жер. Ал жерге сууну кантип чыгарсак болот деген суроо менен кайрылып калды. Биз экөөбүз жолуктук, сүйлөштүк. Мына ошол сүйлөшүүбүздүн жыйынтыгы деп айтсак да болот, сүйүнүп көрүп турабыз. Биз азыр Кадамжай районуна караштуу Өрүкзар айылында бактын арасындабыз. Тагыраагы мына ушул өрүктөрдү, гиластарды жеткирген мына ушул агроном Абдурахманов Абдумомундун багындабыз. Абдумомун, бул идея каяктан келип калды? Кантип сен бул жерге бак кылайын дедиң эле? Ушулдун тарыхы кандай болду? Кантип баштап калдың бу жерге бакты? Саламатсыздарбы, туугандар? Бул бакты мен 2020-жылдан ойлонуп баштагам. Анан биздин климатка кайсыл көчөттөр түшөт бизге деп. Анан көчөт тандап жүрүп, Өзбекстандыкын, Түркияныкын видеолорун көрүп баштадым да. Анан ошондой идея болуп, кантип эле бизде ушундай бактар кылганга болбойт деп анан ойлонуп, Өзбекстандын бактарын көрүп, анан издей баштадым. Анан издеп жүрүп эле, анан бул жак Русландардын видеолорун и рекламаларын өзүбүздө байкап көрүп калдым да. Анан ошонун негизинде көчөттү таап, ошонун эмеси менен башталып кетти. Рахмат. Мына туугандар, Абдумомундун башталган эмесин айтты. Сорт тандоо боюнча бизде белгилүү бир агроном адисибиз бар, Руслан Бекназаров деген экөөбүздө. Руслан, бул өзгөчөлүктөр кандай? Бул сорттордун өзгөчөлүгү эмнеде болуп атат? Ассаламу алейкум, саламатсыздар урматтуу туугандар. Кайрадан эле жаз келип, быйыл жылдагыдан эртерээк өрүктөр бышып атат туугандар. Бул жерде жалаң күчтүү адистер отуруп калыптыр. Буюрса биякта Бекболот ака илгеркиден бери багбан. Бул жакта акабыз экспортер экен, мөмө жемиштер менен бир канча жылдан бери экспорт кылып иштеп келатат экен. Ушул өрүктөрдү буюрса акам алып атат. Бул бактын ээси өсүмдөрдү коргоо адиси десек болот. Анан сорттор боюнча айтып кетсек туугандар, бул сортторду биринчи биз дагы университетте окуганбыз. Өзүм кесибим боюнча агрономмун. Ошол агайларыбыз университетте Кыргызстанда ысык аймактарына ушул жакта эрте бышкан өрүктүн, шабдалынын, гилястын, кайналынын сорттору бар. Ушундай патенти бар Испаниянын, дагы башка Франциянын сорттору бар. Ошол сорттордун алып келип отургузсаңар, жакшы эле киреше табсаңар деп эми агайларыбыз өткөн да университеттечи. Анан карап, кийин ушул көчөтчүлүк тармагына кызыгып баштадык, өзүбүз бак кылып, башка кылып. Анан ушул сортторду уттуруп эле мен дагы баягы Испаниянын сайттарынан, YouTube'дан карап отура берем. Карап отуруп акыры Турцияга чыгып, ушул сортторду алдырдык. Көчөтүн биринчи жолу 2022-жылы алып келгенбиз да бул жаккачы. 2022-жылы алып келип туруп, Кыргызстандын бүт ысык жерлерине, Ташкөмүргө бердик, Шамалсайга бердик, Лейлектин аркасына бердик. Бул Кадамжайдын ушул тегеректерине бергенбиз. Бул көчөттөр экинчи жылы эле өзүн көрсөтүп, түшүм берип, 27-апрелде эле Руслан өрүгүң бышып алды деп туруп, эктик эккенден кийинки жылы ушул өрүгүң бышты деп чалып атышат элдерчи. Мен өзүм шокмун го, өрүктөр эккен жыл мындай кармады, гүлдөдү деди. Болуптур деп эле эми көчөт сатып жүрөбүз ошол молу дагы делечи. Апрелдин 27-си биз көчөт алып келип, ошол бышкан өрүктөрдүн көчөттөрүн сатып жүрөбүз да, эктирипчи. Бирок азыркы күндө эле бир 60 гектардын көчөтү турат холодильникте. Ал холодильникте көчөт көктөй берет да. Анан көчөт сатып жүрсөк эле холодильникте отурам, чалып калды. Үйдө келди, өрүк бышты деп. Биз сатып жүрөбүз, эми өрүк бышып калыптыр да. Ошого ошол жылы эми канчадан 130-150ден саткан да. Анан былтыркы жылы эми биякка суроо берсек да эми мына өрүктүн келечеги тууралуу, ушул өрүктөр Кыргызстандын мисалы Кулкунайда бир былтыркы жылы проблема болду да. Бүт бекер болду, төгүлүп атты, арзан болуп кетти. Эми ушул өрүктүн, эрте бышар өрүктөрдүн, шабдалынын келечеги тууралуу бул жактагы акабызга экспортер сөз берсек. Кандай болот? Келечеги тууралуу айтыңыз. Ушул Урматтуу Кылыч мырза, бизде азыр мындай эки агрономубуз отурат. Сизге мына ушул товардык вид, упаковка, мына ушул кандай болуш керек, кандай размер болуш керек, кайсыл айыга кайсыл сортту сизге жетиштирип берсе, биз жакшы экспорт кыла алабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү коноктор. Мен өзүм азыр көп жылдан бери ушул экспорт менен займанча кылам. Жакынкы Казакстанга, бул жагы Россияга чейин,
көп жылдан бeri өрүк, черешня бүт эле түрлөрүн жөнөтөбүз да негизичи. Анан бирок биз көбүнчө кыйналчу элек да. Могу, например, Өзбекстанга түшөбүз өрүк алгандан, Тажикстанга барып жүргөн күндөрүбүз болду. Эми бизге, конечно, өзүбүздүн мамлекетте, өзүбүздүн элде болсо бизге абдан жакшы болот экен. Бизге азыр өтө ыңгайлуу да. Бизге эч кандай таможня жок, эч нерсе жок, прямо келебиз. Мындай момун сыяктуу багбандар даярдап берсе, биз прямой сүйлөшүп, прямой алганыбызда бизге да удобный. А бизге негизи бул могу сорт мына өтө катуу сорт экен. Муну былтыры биринчи жолу алганбыз момундан. Бирок анда азыраак количество чыккан. Быйыл буюрса бир аз көбөйдү. Муну все равно бизге бул количество бизге бул аз да. Бизге негизи мындай достаточный количество пока чыкпай атат, потому что биз чоң машинага жүктөгөнгө ошого ылайык количество жок болот да. Ошо айластырабыз, анан кичирээк машиналарга жүктөгөнгө туура келип атат. Эгер бизге, конечно, элдин баары ушундай өстүрсө бизге да жакшы болмок да. Бул эми мен билгендерим мына өрүктүн Прisia деген сорт экен. Бул эң мындай биринчи бышкан өрүктөрдүн бирөөсү экен да. Мындан кийин да бышкан өрүктөр бар экен. Рубиса деген сорт бар экен, Вандеркоос деген сыяктууларчы. Бирок ошолордун эң эле биринчи бышканы ушул экен. Ошону колдон келсе дыйкандар бир аз көбөйтсө да бизгечи. Бирок ысык жерлерге да, ысык жерлерде көбөйтсө, бизге окшогон алуучулар кыйналбай өздөрүнүн нужный количествону бизге даярдап берсе, абдан жакшы болмок да ошондой. Сизерге канча количество керек болот? Мисалы ушул өрүктөн канча количество керек? Кайсы айларга керек? Бизге ушул апрелдин аягына, майдын башына даяр болсо бизге жакшы болот да, устраивает ушул моментчи. Анан количество дегенде, эгерде мына бир эле фурага жүктөсөң, бир фурага 18-20 тонна жүктөлөт. Биз бир фурага эле эмес, биз 5-6 фура, кээде 10 фурага чейин жөнөтөбүз да. Ошондой количество бизде жок болду азыр бияктачы. Биз ошол количество жок болгон үчүн биз кичирээк машиналарга жүктөгөнгө туура келип атат да. Ошону мына мен дагы мына силер аркылуу элге кайрылып кетермин. Ушул сортту көбөйткүлө, көбөйтсөңөр, биз дагы мындай алып турганга бизге да жакшы болмок да. Ооба. Рахмат Кылыч мырза. Кылыч мырзанын талаптарын уктуңуздар. Мында калибр чоңураак болуш керек, эрте бышыш керек, анан ушундай таза болуш керек. Ооба, мына калибри жакшы экен могунчу. Азыр Руслан менен биз Кыргызстанда азыр 5-6 өрүктүн сортун, бир 20га жакын гиластын сортун эксперименталдык участкаларда өткөрүп атабыз. Кудай кааласа мына ийгиликтүү өттү, мына ушул жыйынтык. Азыр мына ушул экспортко кете турган өрүктү көрүп атабыз. Руслан мырза, мындан дагы эрте быштырганга мүмкүнчүлүк бар бизде? Сорттор барбы? Мүмкүнчүлүк дегенде эми дагы бир нерсе айтпай кетиппиз да. Мисалы бир эле айылда болуп атат да, мисалы Баткен болсун, Шамалсай болсун, Шамалсай жактарда бир эле айыл 1 километр разница кылат да, экөөнүн аралыгычы. Бирөө багын таптаза караган, арасында чөп чыгарган эмес, бир аз таштак жер. Жер кызыйткан дагы ошол жерде өрүк бир жумага чейин эрте бышып атат. Ошол эле айылдын мындай баягындай таш аралашпаган оор топурак, кумдак эмес, мындай топурактын таза топурак өзү болсо, ошол жерде топурак кызыбайт экен дагы өрүк 1-10 күнгө чейин кечип бышат экен да. Эрте бышырыш үчүн эң биринчи ошондой жерди туура танлаш керек экен, таш аралаш болсо мүмкүн болсочу. Ал таштар бизге көмүр болуп берет экен да. Эмен ысытканычы. Isытып, тагын от жактыңарбы дейт го, ошондой эле түгүнө от жакканда жардам берет экен таш. Анан болбосо түгүнө кара пленка жайыш керек. Анан дагы болбосо мындан дагы эрте бышар сорттор Турцияда, Испанияда мындан 20 күн болду. 15 апрелде чыгарышкан да. Өрүк бышты депчи. Ошол сортторду алып келип патентин төлөп отургузуш керек да. Мисалы эң эрте азыр Барселина деген өрүк бар. Ал келе элек 17 апрелде бышат. Ушул жакта дагы эми кичине погодадан нары бери болушу мүмкүн, бирок 17 апрелден бир жума нары бери бышат климатка карапчы. Андан кийинки сорттор бизде, биздин питомникте мисалы Турциядан алып атабыз. 17 апрелден баштап августка чейинки өрүктөрдүн бышкан каталог бар да, кете берет. Жума кайсыл айда, кайсыл учурда кандай өрүк керек болгон болсо ошого карап биякта багбан тиксе болот да. Кайсыл айга, мисалы биякта кылыч акелерибиз ушул айда мына Россиянын мына базарында, Казакстан ушул жеринде өрүк нормально кетет экен, же шабдалы жакшы кетет экен десе, калибри мындай болуш керек, ичи ак болуш керек, кара болуш керек деп айтса,
ошол учурда бышкан өрүктөн шабдалы сортторун биз сунуштап дагы элдерге берсек болот да. Демек ошондой баягы бүт жерди караш керек, факторлор көп да бугачы. Урматтуу кийинки сөздү кезеген Абдумомунга берели. Абдумомун, бизде өрүктөрдүн баардыгы бир жака капкара. Парша деп коебуз го, ушундай ооруп атат да. Сенин өрүктөрүңдө азыр ушунча өрүк көрүп турабыз. Мындай оору жок да. Бул секрет эмнеде? Ким зачта кантип жооп берет буга? Bunun sekreti negizi öte эле жеңил нерсе буларча. Анан бул дары дармек менен негизи кароо. Дары дармек менен дегенде ана химикат менен өсүптүр, ана мындай болуптур деген сөздөр жүрөт. Негизи азыр буларды текшергенде бир икиси менен эч кандай нитрат эме чыкпайт. Нитрат чыкпайт. Жок. Булар көп болсо системно действующий дарылар 15 күнгө чейин кармап атат да. 15 күнгө чейин ичинде болушу мүмкүн. А биз буларга уже дары берүүнү уже токтотконбуз. Биз буга чейин бышканга чейин азыр биз 4-5 обработка бергенбиз. Дарылаганбыз буларды. Биз основном жамгырдыга, погодага карайбыз дарылаганда. Керектүү моментке. Жамгыр өтө көп. Апта уже жамгырлуу келатканда биз буларга баарын дарылап чыгабыз. Бул жакта дарылап чыгабыз. Жамгыр жааса, мону пленка кылып бекитип калат. А жамгыр жааганда будан сегаланып чыгып кетет өзү. Негизи мындай деп түшүндүргөндөчү. Ошонун эсебинен анан если кечигип калган болсо, жаагандан кийин сразу дарын даярдап чыгып, чачып койсо, бул деле эффект берет. Ошонун эсебинен. Дагы бир кызыктуу суроо да. Элдин көпчүлүк бере турган суроо. Мына азыр жаңы келаткан сорттордо гиластын сабагы кыска болсо базар албай коет деген. Бул негизи сизге тиешелүү болсо керек. Ошол канчалык мааниге сабагы калталыгы? Негизи бизге илгертен ушундай сабагы узун деп ошого көнүп калганбыз да, психологиябызча. А так негизи сабагы кыска болсо дагы бирок катуу болуш керек да, главныйчы. Катуу сорт. А эгер сабагы кыска болуп туруп бирок жумшак болсо, алыска бара албай калат да бул. А так бизге желательно ошо черешнянын сабагы узун болсо, элдин психологиясы ошого көнүп калган. Ошондой жагыдан биз көбүрөөк карап калганбыз да. А так негизи сабагы кыска болсо деле болот, бирок бир аз катуураак болуш керек да. Мына туугандар, бизде гиластагы кыска сабактуулук бул негизги мааниге эмес. Негизги маани мунун катуулугунда. Анан эрте бышарлыгында. Канчалык көлөм чоң болсо, канчалык катуу болсо, негизги мааниси ошондо. Экспортко жакшы кете турган сорт болуп эсептелет. Кийинки сөздү Русланга берели. Руслан, азыр бизге тегилип аткан көчөттөрдөн, жаңы сорттордон кайсылар келатат? Эми бизге Же негизги патенттерди айтса болобу, же сортторду айтыштын немеси жокпу? жок. Бизге мына эрте бышар сорттордун эми атын бир 2-3 атасы болот. 10дон ашык сортун алып келгенбиз. Быйылкы жылы ушул эрте бышар өрүктөрдүн, гиластардын өрүктөн эле бир 10дон ашык сорт келди. Бардыгы эрте бышар, эң кечи рубиста. Ага андан башкасы бардыгы ага чейин бышат. Бардык сорттордон быйыл келди. Микадо, Магадар сыяктуу, андан башка дагы жаңы сорттор келди. Буюрса кийинки жылдан эми ассортимент көбөйөт дагы. 10 сорттон эми 1-2 сортту гана тандап туруп, буюрса ошодон көбөйтөбүз. 1-2 сортту тандайбыз. Же мисалы 100 гектар плантациялар болсо, 10 гектардан 20 гектардан бөлгөнү да. Бир моментте бышканда дагы жумушчу күч наркы беркке жетишпеши мүмкүн. Бардыгын эми грамотный эме кылып туруп, проект жазып туруп, ошого жараша эксек болот сорттордучу. Кийинки суроону Абдумомунга дагы берели. Абдумомун негизи өзү көп сүйлөбөйт, бирок ишти катыра кылат да. Абдумомун, жана айтып кеттиң, бир дагы селитра бербедиң деп айттың, же селитра бердиң берге бакка? Селитра колдонбойбуз. Селитра колдонбойсуңар бакта. Азыр мунаны текшерсек, чындыгында мында нитрат жок. Жок. Такыр жок. Эмеге текшерсе болот. Мунун секрети кандай болуп атат? Муну багууда кандай нелерди колдонуп атасыңар? Астына не берип атасыңар? Жанагындай азык заттардан бересиңерби, бербейсиңерби? Биз бул жерге селитра мочалина вообще колдонбойбуз. Даже амалфос, диамалфос депчи. Алар деле колдонбойбуз. Биз мен өзүм ушул багытта болгонум үчүн бул жака эми
таза азык чыгаралы деп мен да башында ушундай ниет менен башталган да бакча. Анан селитра чайнанын заменителдери бар биздечи. Биологический нерселерди колдонсок болот да. Баасы булардан 2ден 4 эсегече арзан түшөт. Буларды караганда. Селитрадан. Анан бизге колдонбогон дагы бир себеби биздин жерлер аябай эле начар. Таш, шагыл, жанагындай даш жерлер деп коет го. Ошондой жерлерге кирет биздин жерлерчи. Анан бул жерде кислотность жогору. Жердин тузулугу көп. Жогору. Ооба. Жалган айтпаса бир 8-9 болсо керек бу жер, Ооба, андан да ашат. а? Ошого бул жерге селитра машина колдонгондо бул жакшы эффект бербейт. Во время кичине бир эффект бергендей болушу мүмкүн, но жерди кайра начарлатып баштайт. Начарлатып Бул баштайт. жерде жер менен да туура иштеш керек да. Анан ошондо биз жерлерге удобренияларды мына жерде бочкалар менен агызабыз, сууга эле агын суу менен да. Бизде потеря көп. Бизге капельный болсо оңой болот. Бизде капельный кылбай калган себеби деле бизде суулар лайкараак акчу. Анан ал бизге мына жерге удобрение сыяктуу болот деп ошол бизге жерге кичине бир ылай сыяктуу бир нерсе агып келсе, ошол жерлер толтуруп калса деген максатта агын суу кой бергенбиз. Азыр эми жакынкы жылдарда капельныйга өткөзөбүз. Капельный кылганда уже анда бизге өтө эле жеңил болот. Биз азыр карап сүйлөшүп атабыз. Бүт баарын телефондон сугаргандачы. Азыр ошондой системаны орнотконго аракет кылып атабыз. Телефондон эле сугарабыз. Жердин нымдуулугу азайганда ал өзү автоматик иштеп кетет. Насостор бүт баары өзү иштеп, өзү сууду, нымдуулукту нормага алып келет. Кара берип турат, Буюрса ошондой эмелерге аракет кылып атабыз. Сонун нерсе. Буюрса дыйкан кетменди көтөрүп бактын ичине кирбей эле үйдө отуруп телефондон эле башкара турган болот экен да, буюрса. Ооба, буюрса бул деле башка өнүгүп келаткан кесиптерге окшоп, бул деле дыйкандар деле өнүксө негизи жакшы да. Ооба. Азыр ошондой эмелерге аракет кылып атабыз. Буюрса ошо сиз айткандай кетмен көтөрүп эме кылбай эле, ошо баарын телефон менен эме менен башкарууга аракет кылып атабыз. Ооба. Абдуман бул 2 жаштагы бак. Негизи 2 жаштагы бактарды көрүп эле жүрөбүз да, мынчалык чоңойгон эмес. Бул азыр айтышыңа караганда былтыркы жылда саткан экенсиң. Быйыл дагы Кудайым буйруса 5-6 тоннаны берет экен. Бул кеткен расходту канча жылда жаап койсо болот? Бул жердин пайдалана турган жердин эмесине карайт. Кандай десем, сапатына карайт, эмесине карайт. Бизде бул жерде расход көп чыккан. Мисалы үчүн сугат жерлер болсо оңоюраак болот. Бизде эми насос менен суугарып, суу тартып келип ошол жагы эме болду да. Анан расходун буюрса азыркы ушул жылдары кийинки жылдар уже жабат. Быйыл кийинки жылга жаап калат экен. Уже быйыл жабат буюрса. Бул 22 тигилген да бага? Жок, 23. 23 тигилген. 23 тигилген. 23 жазында тигилген. Бир жылдан кийин алышкан да булар. Бир жылдан кийин. Келгенден кийин бир жылдан алышты. Толбайканын багынан 1 жашка кичине баг Жашка экен. кичине баг. Толбайка 2-чи жылы өзүн жапкан да. Кетирген каражатты жабышкан. Биздикине буюрса 2-чи жылга жабылат деп турабыз. Буюрса аракет кылып атабыз. Абдумомун, бул элге кандай кеңеш бересиң? Сеникини көрүп элдер айтат да. Бизде да ушундай жер бар. Кандай кылсак болот деп кеңеш сурагандарга, мисалы үчүн телефон номерлерин бересиң багыр? Биз дайым эле эл менен тыгыз иштейбиз. Биздики жумуш негизи ушундай. Иш ошондой. Мен өзү агро аптека иштетебиз. Жаз менен жалаң элдер менен иштейбиз. Консультация бизде бесплатный. Каалаган времяда көчөттөр боюнча деле консультация беребиз, дары-дармек боюнча деле консультация беребиз буюрса. Колдон келишинче. Бул жерде кандай дагы чоңойтоюн деген ойлор барбы же кандай? Буюрса азыр чоң пландар бар. Азыр уже даярданып атабыз. Чоңураак жерлерге эме кылганга. Бизге мисалы азыр жерлер бөлүнүп берилип, жакшы жерлерге туш келип андай жерлер бөлүнүп берилсе, ушул территориялардан болсо, жерди биз алдыңкы жылдары 100 андан деле ашка чейин аракет кылганга эметип атабыз. Эгер мамлекет жардам берсе, силер ушундай бактарды өтө чоң гектарлап кылганга аракет кылат экенсиңер буюрса. Ооба, аны жөн эле бак кылып койбостон, эптеп эле бир бак кылбай, биз сапаттуу көчөттөрдү тандап, азыр көчөттүн бул жак Руслан досум айтып аткандай, көчөттүн азыр 10дон ашык түрү бар деп атат. Азыр биз тандоого бул жака көчөттөрдү отургузуп койгонбуз. Аларды деле карайбыз, анан ошого карап туруп чоң жерлерге ушул көчөттөрдөн отургузабыз. Анан ал бакты биз кандай десем, мындай санариптештиребиз да, ошонун баарын ошо телефон менен башкарып, эме кылып
убактын баарын аралап жүрбөй эле телефон менен башкарууга аракет кылып атабыз. Руслан, ушуга кошумча кандай мамлекеттен кандай жардам, сен аралашып жүрөсүң да, кандай жардамдар болуп атат? Ооба, азыркы күндө мамлекеттен аябай чоң жардамдар келип атат. Мисалы Айыл чарба министрлиги тарабынан иштелип чыккан 80-20 деген программа бар. 80-20 бул канча жериңиз болсо дагы мамлекет суу чарба суусун чыгарып берет. 100 гектар, 200 гектар. Мисалы Электе 180 гектарды бүтүрүштү. Жалал Абадта 100 гектар, Нокенде 40 гектар. Эми кооперативдин же жеке адамдын канча жери болгон болсо, кийинки ала турган түшүмдөн 20%-ын мамлекетке төлөнүш керек, 80% дыйкан өзүнүн капчыгында калыш керек да. Бул сыяктуу проекттер бул акыркы жылдары аябай көп башталды. Ошол мына рубарларга кайрылып, агро департамент, аграрлык башкарма бөлүмдөрүнөчү ар бир райондон кайрылсаңыздар, ар бир районго жок дегенде 5тен ушундай программа иштесин деген дагы баягы болуп атат да, тапшырмаларчы. Кайрылсаңыздар эле азыр мисалы кадам жайда эч ким алган эмес болсо керек, аны буйрса берет. Ошол эле урматтуу президент Садыр Жапаровдун дагы баягы Жашыл мурас деген эмеси болуп атат, программасы. Ошону алкагында деле аябай көп программалар баягы сырттан карыздарды кечирип, бул жашыл экономикага өткөрүп атышат. Ушул сыяктуу баягы фонддор менен иштешип дагы эме кылышып атат да. Көчөттөрдү же капельное решение, же сыртын тоскону, же тамчылатып сугарганы Арис аркылуу же башка ушундай койка, жайка ушул сыяктуу баягы токой чарбасы бар, ФАО, дүйнөлүк азык түлүк коопсуздугу деп коет. Алар деле уже Кыргызстанга 100 гектар, 60 гектарлаган мен билген тааныштарга бак кылып берип атат. Азыркы ушул күндө. Эми ал боюнча дагы кызыктар тараптарлар болсо биз жардам берген даярбыз колдон келишинче. Эми ушул Кыргызстандын өзүндүксүндейбиз. Кыргызстандын дагы кимде канча жер болгон болсо, колдон келишинче биз дагы баягы салымыбызды кошуп жардам берген даярбыз. Колдон келген консультацияны бергени. Рахмат. Урматтуу багбандар, бүгүн сонун 3 адамды бириктирип отуруп, сонун жакшы бир диалог болуп атат. Комментарийга жазып коюңуздар астына. Бирөөсү көчөттү тандап берсе, көчөт бул эң маанилүү нерсе, көчөт болуп эсептелет да. Себеби баардык кылган ишти бул сорт аныктайт. Сорт бул биз кылып аткан иштин баарын аныктайт. Атасы коргон, энеси суу деп коебуз. Эгерде сиздерде ушундай жериңиздер болуп, сууңуздар болуп, ушундай мүмкүнчүлүк болсо, анда мына ушул 3 жигиттин байланыштырып бирге телефондорун жазып коебуз. Консультация алсаңыздар болот. Же болбосо ушундай семинарларга чакырып, ошол жерден кеңири маалымат алсаңыздар болот. Азыр бизде ушул контентте аз эле убакыт болот. Керектүү суроолорду бере албай калышыбыз мүмкүн. Ошол үчүн комментарийдин астына жазып коюңуздар. Кандай суроолоруңуздар болсо, ушул адамдардан жооп алып бергенге аракет кылабыз. Руслан, сенде акыркы сөздү сага берели, андан кийин бир катар баарыңыздарга сөздү берели. Биринчи сен баштасаң, биз мындай бак кылыш үчүн биринчи эмнеден баштасак? Кандай документтерди турлашыбыз керек? Жерди каяктан алабыз негизи биз? Жерди мисалы бир аксакалдан сурашкан экен да. Бакты күздө эккен жакшыбы же бир аксакалдан сурашкан экен. Бакты күздө эккен жакшыбы же жазда эккен жакшыбы депчи. Анан аксакал 7 жыл баш тегиш керек эле дептир да. Азыр түшүмү сатып калат элең дегенде кылыпчы. Эми адамда каалоо болгон болсо эле бардыгы болот да. Анан каалоо жок, үйүнө жатып алып эле бага кешим керек эле дегендер болгон болсо, аларга эми билбейм, жер табылабы табылбайбы, каалоо болгон болсо бардыгы табылат да. Эми бизде ошол негизги сөзүбүзчү. Ошондой. Абдымомун, акыркы сөз сенде болсун. Кудай кааласа ниеттериңе жет. Мынакей, сен элдерге айтып жөн эле баягы химзащита ушул өсүмдүктөрдү коргоо боюнча эле маалыматыңды берип койбостон, мынакей меникиндей өрүктөрдү өстүргүлө, меникиндей мынакей немелерди кылгыла деп неме кылып коюпсуң. Мынакей өрүктү да жеп көрдүк. Рубиста десе эле көпчүлүгү, же болбосо прица десе ойлойбуз да, бул ачуу, дам ачуу деп. Көрсө ширин эле болот турбайбы өрүктөр? Көпчүлүк жерде мисалы үчүн мына өрүктөрдө мынар бир аз эми экспортко кичине кат, бирок мына уже жумшап калган мынакей. Азыр мынакей пиялага неме кыла турган болсок,
Мына. Бул кадимкидей эле эзилип ушкан неме боло турбайбы мынеке, сок. Мынеке. Мына ушул Кудай кааласа дасторконго чыкты. Бул Кыргызстандын өзүнүн эко продукциясы, эч кандай нитраты жок, эч кандай бир дары-дармеги жок. Өзү жеп көрүп дагы көрсөтүп берип атат. Бул бактан кийинкири жесеңиздер болот. Номерин коюп коебуз. Эгерде сиздер сатып алам десеңиздер, же болбосо экспорт кылабыз десеңиздер, мындай бактардан чоң бактар уже бар. Номерлерин таап беребиз сиздерге. Сиздерге буйруса жакшылап, кадактап, упаковканы жакшы кылып жеткирип бергенге аракет кылышат. Акыркы сөз анда Кылыч мырза сизде болсун. Сиз талаптарыңызды айттыңыз. Бизге экспортко мүмкүн болушунча көп объем керек, чоң болуш керек. Ушундай болуш керек. Сизде бир эле ушул өрүк гиласы менен чектелбейсиздер да туурабы? Шабдалы, өрүк, жашылчаны мүмкүн болушунча сиздерге кантип кандай формада чыгарып берсек жакшы болот? Дагы бир акыркы жолдо сөздү кайталап кетсеңиз. Негизи дыйкандар бүт эле жерде мурда Союздун көчөттөрүн тигип алган да. Ал жерде эми сорттору разный болуп эскирип, заманга мындай жооп бербей калган да. Ошого азыр Русландар алып келген көчөттөрдүн жакшылары бул негизи өрүк. Мен өрүктү айтып берсем, бул өрүк өтө эрте бышат экен, биринчиден. Экинчиден бул катуу экен да. Экспортко бул бышкандан кийин деле холодильникке салбастан деле бир жума эч нерсе болбойт деген тыяныкка келсең болот да негизичи. Ошого эми мына бүт дыйкандар санга эмес сапатка иштесе. Сапатка иштесе, эгер сапаттуу мөмөлөдү өндүрсө, мен сыяктуу мөмөлө толтура алуучуларчы. Ошолорго дагы жакшы болмок да. Калибровкасы жагынан, бүт жагынан булар сапаттуу кылып чыгарып берсе, келип сортировка кылганда да биз кыйналбайт элек да. Ошол жактарын да бир аз караштырыш керек негизичи. Тем более момун айтып атпайбы, бул таза эч кандай селитра кошулган эмес деп. Мындай селитра кошулбай, ушундай өстүрүлгөн болсо анда тем более жакшы болот бизгечи. Потому что бул селитра кошулбаган мөмө жемиш бул көпкө чейин чыдайт да. Чыдайт. Селитра кошсо ал эрте бышырып, тез лагып кетиши мүмкүн да. Ошондой варианттары да бар да. Ушундай кыскасы примерно ушундай да негизи. Урматтуу багыбандар, калган сөздү ушул кийинки чыгаруубузда улантабыз буйруса. Биздин номерлер ушул астына жазып коебуз. Көчөт керек болсо мына ушул Руслан деген жигитибизге кайрыласыздар, агроном, консультант. Эгерде өсүмдүктү коргоо боюнча сиздерде суроолор боло турган болсо, анда бул жигитке кайрыласыздар. Эгерде сиздерде өстүрүп коюп ушунун баарын кылып уже продукцияны чыгарып койгон болсоңуздар, мынакей Кылыч акам турат. Кылыч акама окшогон экспортерлорубуз буйруса дүйнөнүн 4 бурчуна жеткирип берет деген ишеничтебиз. Сиздер менен Бак Өстөрү Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар туугандар. Көрүшкөнгө чейин.